айылдагы эс алып бүттү. Эми Бишкекке жолго чыктым. Негизи Бишкекке эртең менен эле кетмекмин. Эртең менен биз Кировкага барсак, биздин алдыбызда Бишкекке бир маршрут чыгып кетти. Биз жетишпей калдык. Башка маршрут келбегендиктен түнкү автобуска, саат 10-тогу автобуска билет алдык. Билет баасы 450 сом. Наки автобустага келди. Эми биз Бишкекке карай бет алабыз. Бул жер Кировканын автовокзалы, Чыңгыз Айтматов. Бул жерден элдерди күтүп турган элдерди дагы алды да, андан соң Бишкекке карай жол тарттык. Биз Казакстан аркылуу кетебиз, Кудай буйруса. Казакстан аркылуу кеткендин бир жаман жери, Кыргызстандын чек арасына келип, Казакстандын чек арасына өткөнгө чейин сумкаларыңды көтөрүп өтөсүң. Өзгөчө кары ата апаларга бул аябай оор. Негизи эле жүк көтөргөн оор. Өткөндөн кийин бир саат же жарым саат, кээде 1,5 саат автобустарды күтүүгө туура келет. Бул кыштын күнүндө болобу, ызгардуу, сууктабы, жамгырдабы же айтор кандай учур болбосун, мына күткөнгөнгө туура келет. Жүктөрүбүздү көтөрүп өткөндөн кийин кайра автобустун багажына салабыз. Ал эми жолдун Казакстанга киргенге чейинки аймакта жана чыккандан кийинки бир топ жолду тосуп мындай фуралар турат экен. Булар дагы өз кезегин күтүп турат окшойт. Экинчи жаман жери, Казакстан автобус Казакстан ичинен май куят экен. Бул түнкү 10-догу автобус куят окшойт. Түнкү 12-деги автобустун куйганын көргөн жок болчумун. Казакстан ичинде бара жатабыз. Кудай буйруса жол жакшы жана тынч. Айдоочулардан автобуста айдаганы мага жакты. Өтө тез, ылдамдыкта эмес, бир калыпта айдап барышты. Мына казак чек арасынан өтүп жатамын мен. Ал жерден өткөндө сумкаларың барын текшерет. Эгер сумкаңда китептер болсо, анын мазмунун карап текшерип чыгышат. Диний багыттагы китептерди алып өтүүгө болбойт. Мына Кыргызстандын чек арасына келдик. Эми Кыргызстандын чек арасынан паспорттук текшерүүдөн өтөбүз. Паспорттук текшерүүдөн өткөндөн кийин кайра автобуска түшөбүз. Мынакей мынтип апалар сумкаларын көтөрүп турушат. Ушул жери жаман. Кыргызстандан паспорттук текшерүүсүнөн өткөндөн кийин Кыргызстандын чек арасына киребиз. Тилекке каршы бул жерде азыр оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткандыктан жол мындай баткак, ылай, ошондой болсо дагы бул жерде калкалап, сени калкалап туруучу, жамгырдан калкалоочу эч кандай күтүп турчу жер жок. Карапайым жарандар үчүн ушундай күтүү көп жылдан бери уланып келгендиктен ыңгай түзүп берсе жакшы болмок. Бирок тилекке каршы бизде бул нерсе жок. Мынтип азыр сыртта шыбактап жамгыр жаап жатат. Ага карабай биз жолдо күтүп турабыз. Эгер ак жаан болуп жаткан болсо, анда суу кийимдерибиз суу болуп калмак. Мындай ушундай бизде Казакстан аркылуу өткөндүн бир кемчилиги ушул. Жүктөрүңдү 2 жолу көтөрүп өтөсүң, 2 жолу уйкудан ойгоносуң. Эми Бишкекке карай сапар алдык. Дагы жакшы айдоочулардын пледи бар экен. Пледин алып алдым. Себеби
күтүп жатып аябай тоңуп калдым. Кыргызстандан Казакстан аймагына киргенге чейин эле алгам. Казакстан аймагын толук жамынып келдим жана Кыргызстан аймагынан чыгып Бишкекке келгече бул пледти колдондум. Айдоочуларга рахмат ушундай пледтерди коюп койгонуна. Кудайга шүгүр, аман эсен жетип алдык. Айдоочулар бир калыпта шашпай айдап келгени үчүн ыраазычылык.